9 мүнөт ишке geç келди деп туруп мени бир болбогон, жок эле ойдо жок нерсени ойлоп табышып мени жумуштан кетирди. Университеттен жылы 1200 сом айлык. Мындан мурун 7 ректор менен иштеген, бирок мындай экиге коллективди бөлгөн өзүмчүл ректорду көргөн эмесмин мен. Куугунтукталган доктор илимдин кандидаттарынын үстүнөн мени декан катары акты менен билдирүүлөрдү жазып келүүмдү талап кылып атышты. Бул эми бир максаты, кетириштин бир максаты контрактты 34 000 кылып чыгат да. Андай болбош керек эле. 175 чет элдик студент Кыргызстанда жок, келбеген эле жок эле студенттерди окутушкан булар. Илимдин доценттерин, кандидаттарды куугунтуктап жүрүп кетирди. Сен миллион акчаларды жегенсиң деп, миллион акчалар жегенде мен машина айдап жүрмөкмүн да. Дагы шайлоого коюп калсам, мени булар дагы эле шайлабайт го деген ойдо ушундай чечимдерге бардуу деген оюм бар. Жалал Абад мамлекеттик университети ректордун бизнесине айланды. Жаңы жетекчинин келиши менен 150дөн ашык окутуучу жумуштан кетти. Жамаат эки жаатка бөлүндү. Университеттеги мыйзамсыз иштерге каршы жазылган арыздар адилет тергелбей жатат. Окуу жай кылмыштуулуктун, өзүм билемдиктин, бөлүнүп жарылуунун, өч алуунун, куугунтуктоонун, коррупциялык иштерди коркпой жасоонун ордосуна айланды. Ушул жана башка билдирүүлөр менен Жалал Абад мамлекеттик университетинде иштеген жана иштеп кеткен окутуучулар Наждак телеканалына кайрылышты. Химия илимдеринин кандидаты, доцент, эл агартуунун отличниги Азиз Бадышева 25 жыл Жалал Абад мамлекеттик университетинде иштеген. Химия кафедрасынын башчысы, медициналык колледждин директору болуп окуу жайга эмгек сиңиргенин. 2016 жылдагы ректорду шайлоодон кийин абал 100%га өзгөргөнүн билдирди. Шайлоо болгондун алдында эле мени азыркы ректор Кеңешбек Үсенов 3-4 адамдан айттырды. Мени шайласын деп. Анан мен айттым. Мен азыркы иштеп аткан ректорду шайлайм. Эми өзүмдүн эрким, мен шайлай албайм дедим. Эми калпай талган жокмун, мен чындыкты айттым. Десем анда айттырыптыр бирөөсүнөн. Эгер мен ректор болуп өтүп калсам, мен иштетпеймин, мени шайлабаса дептир. Мейли дедим, аны көрүп жатарбыз дедим. Бирок шайлоонун жыйынтыгында Абдрашев ошо иштеп аткан ректор өттү 3 голос менен. Анан кийин бир айдан кийин агай келди да, Абдрашев келди дагы, эртең приказ келет, мен азыр иштей бер деди, мени жөнөтүштү да, ишин баштады. Ишин баштап бир күн иштеп баштаганда эле Кеңешбек Жумабеков келип калды. Бизге таң калыштуу болду да, кантип келип калганы. Себеби мурунку эле күн агай келип иштеп баштаганда. Андан кийин ишти баштагандан кийин эле бизди бир ай келгенде эле кээ бирки мугалимдерди иштен ала баштады. Алгачкы келген күндөн тарта эле ишин айрым мугалимдерди жумуштан бошотуудан баштап, жамаатка моралдык, психологиялык кысым жасоого киришти. А дегенде эле менин орун басарларымды кызматтан алып, Сайрамбаев деген өзүнүн кудасын гана ордунда калтырды, дейт Азиз Бадышева. Ал тургай бөлүм башчылардын баарын алып, алардын ордуна медициналык билими жок педагогторду, башкача айтканда өзүнүн адамдарын отургузганын кошумчалады. Анан кийин коллективге да байма-бай текшерип келе берди, турасын деле туура эмес деп ушундай кысым болду да, аябай катуу кысым болду. Менин коллективим да чүнчүп кетти. Анан ошондой кысым болуп аткандын бир күндө анан мен катуу ооруп калдым. Баягы жаман экен да, психологияң бузулса, давление болуп, кан басымым жогорулап кетти дагы, бюллетенин алып үйдө отуруп калдым. Ошол учурда кандайдыр болбогон шылтоолор менен мага сөгүшпептир. Анан мен ойлондум дагы, мындай иш улана берет, окшойт деп ой менен өзүм коллективим дагы чүнчүп кетти. Ошондуктан мен өзүм арыз жазып кетүүгө мажбур кылышты. Мындан мурун 7 ректор менен иштеген, бирок мындай экиге коллективди бөлгөн өзүмчүл ректорду көргөн эмесмин мен. Мага кетиш деле оңой болгон жок. Чейрек кылым иштедим ушул жерде. Бүт жаштыгымды бердим, бүт энергиямды бердим. Бирок айласыз мен башка вузга кеткенге айласыз болдум. Азиз Бадышева 2019 жылы кетип, азыр жеке окуу жайда эмгектенет. Бисара Жакыпаева болсо үй бүлөсү менен куугунтукка калганын айтат. Анткени бир тууган тайекеси Кыргызстандагы көрүнүктүү окумуштуу лингвисттердин бири Бүркүт Дарбанов ректорлук кызматка талапкерлигин койгон. Ошондон кийин жаңы жетекчиге душман болдук да калдык дейт ал. Менин ошол тайекемди биринчи декандыктан четтетишти. Кийин болсо аны өзү түптөгөн филология кафедрасын түптөгөн эле ошол жерден четтетишти. Андан кийин үчүнчүдөн мына окумуштуулар кеңешинин мүчөлүгүнөн четтетишти. Себеп дегенде эми доктор наук ал мүчөсү сөз болуш керек да. Ошону да четтетишти.
мындайча айтканда дискриминация башталды биздечи университетте. Мисалы мен кеттим, ошол эле мезгилде кандайдыр бир себептер менен, мисалы айталы пенсия возрастындагылар жумуштан кетсин деп, мисалы менин эжемди, тай эжемди бир тууган жумуштан кетиришти. Ошол эле мезгилде эмесе башка кафедрадагы пенсионный возрасттагы эжекелер кеткен жок да. Мындайча айтканда биз семейный куугунтукка калдык да. Жамода 18 жыл филология кафедрасында ага окутуучу болуп иштеген Бисара Жакыпаева сөз кылып жаткан тай эжеси бул иш боюнча төмөнкүлөргө токтолду. 1993 жылдан 2016 жылга чейин иштеп жаткан жермен Жалал Абад мамлекеттик университетте. Заведующим чалды, ишти бошотуп коесузбу? Эми мурунураак айтпайсыңарбы? Ишти бошоткондо мен август айы болсо, биз эми августта сааттарды бөлүп бүтөт, эми кайсы мектеп калды, кайсы окуу жай калды деп аябай ошого кыжаалат болуп сахарым көтөрүлүп кетти. Коммерческий университетке барсам, коммерческий университет Замат ишке алды. Ишке алар менен Замат эле университетте доцентский наам берди. Доцентский наам бергенден ошол жерде 5 жылдан бери иштеп атам. Мугалимдер жамааты жүздөгөн адамдарды жумушсуз калтырган ректор туугандарын бир эле учурда бир нече кызматка dayanдаганын айтып беришти. Бул жерде бир фактылар келтире турмаса, мына менде буйрук турат да. Именно Кеңеш Жумабековичтин колу менен чыккан буйруктарда агайдын бир тууган тагасы, мына Ахматов Кулам Камил деген бир тууган тайкеси да, мисалы мына. Ошону бир мезгилде 2013 жылы, мына 1 октябрда 3 жумушка бир мезгилде коюлган да. Биринчиси мисалы медицина колледжде окуу имаратында багбандыкка. Негедир ошол мезгилде ошо багбан жумуштан кетиш керек болуп калат. Ошол эле күнү 13 жылы. Ошол эле мезгилде мисалы жаман окуу иштери боюнча мында Mercedes-Benz'тин водители ошол алда эле ошол күнү 1 октябрь 13 жылы алда жумуштан кетет. Ошол эле жумушка ушул бир тууган тайкес Ахматов Кулам Кабылага ишке кирет. Ошол экинчи водительский кызмат. Үчүнчү ошол эле күнү, ошол эле жылы кандайдыр бир кызмат орун бошойт. АТФ деген бизде бир имарат бар, окуу жай. Ошол жерге күзөтчү болуп да кабылат. Ошол эле карасаңыздар, эми бир мезгилде 3 жумушка бир тууган тайкеси жумушка алынат. Бир эле киши. Ошол эле мезгилде кандайдыр берки иштеп аткан адамдар негизсиз кандайдыр бир иштен бошотулат да, элестеткиле. Канчалаган адамдар жумуш издеп, жумуш таппай жүрөт. Мына ушу бир фактыда, бул окшогон фактылардан канча. Жылдыз Зорозбаева университет түптөлгөн 1993 жылдан тарта ага окутуучу, илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы, кафедра башчысы болуп эмгектенип өткөн жылы кетүүгө мажбур болгон. Буга эки кафедранын биригүүсү себеп. Айтымында өзү жетектеген фармацевт адистерин даярдоочу кафедрада иштеген мугалимдерге тиешелүү сааттар бөлүнбөй калып, бир ага окутуучу, эки окутуучу жана ассистент окутуучу болуп, жалпы 5 адам ишинен кол жууган. Анан Жалал Абад мамлекеттик университетте ошол көз карандысыз аккредитацияга даярданганбыз. НААР эл аралык аккредитациясына. Андан кийин ошол аккредитациядан теги эмне кылды, күзүндө өттү. Бирок ошол тилекке каршы ошол мен эмгектенген медицина факультетинин мындай шарттуу түрдө 1 жылга эле аккредитациядан өтсүн деген чечим чыкканы менин жүрөгүмдү оорутту. Себеби дегенде ал жерде ошо шарттуу түрдө 1 январга чейин, эгер 2021 жылдын 1 январына чейин профессордук окутуучулук курамды, илимий даражалуу адистерди ошол талапка ылайык пайызга 40%ке чейин жетпесе, анда аккредитациядан өтпөйт деген чечим чыкканы жөнүндө маалыматым бар. Анан эгерде ошол толукталса гана ошол 1 жылга гана өтүп калды да. Эгерде мына мен эле эмес, башка дагы бир топ окумуштуу даражалуу ага эжекелер, окумуштуулар башка окуу жайына которулуп кетишти да. Эгерде ошол окутуучулар, профессордук окутуучулук курам илимий даражалуу жамбуда иштеп турганда мүмкүн 5 жылга өтмөк деген оюм бар да. Жумуштан айрылгандардын арасында кечигип келип, сабакты үзгүлтүккө учураткандар, кызматтык милдеттерине шалакы мамиле кылгандар болгон эмес. Өндүрүштө иштеп келген практик, бай тажрыйбалуу мугалимдер болчу. Алар иштеп турганда университет үчүн жеңиш, коомчулук үчүн пайда болмок, дейт Жылдыз Орозбаева.
Менин оюмча буга ошол шайлоо себеп болду го деп ойлоп калдым. Себеби шайлоодон кийин эле биз ушундай кысмакка түштүк. Шайлагандар өзүнчө, шайлабагандар өзүнчө болуп, анан ошол шайлабагандар тизмесинде бузгобуз. Ошондой кысмак менен, ошондой басым менен, ошондой максатта дагы шайлоого коюп калсам, мени булар дагы эле шайлабайт го деген ойдо ушундай чечимдерге барды деген оюм бар. 8-чи ректор да кайчы. Буга чейин 7 ректор менен иштедик, бирок мен ушул агайда ректорду көрбөдүм да. Бардык ректорлор менен эле жакшынакай иштеп келдик эле, анан агайга келгенде эле биз эмне өзүнөн жакпай калдык. Казыбек Сулайманов аспирантураны Түркиядан, магистратураны Египеттен окуп келген. Жамыга келгенде Түркиядан грантка каражат тартып, бош иш бөлмөнү жасалгалап, ал жерде түрк тилин үйрөтүүчү курс уюштурган. Кесиби тарыхчы, чыгыш таануучу. Өз тармагы боюнча ишке алып, окуу сааттарын көбөйтүп берүүнү суранганда бош саат жок деген жооп алган. Ошол эле учурда андан кийин 3-4 киши ишке киргенин айтып берди. Ким мени шайлайса, ошону ишке алгыла деген тапшырма болгонбу? Кыясы жалаң гана 0,5-0,25 менен мугалимди былжыратып көп алды. Шайлоого өтө көп адам катышты. Иштеген да, иштебеген да катышкандай болуп калды. Бул жерде нечестный. Ректор шайлоосунда. 2016. Ошол жылы эмне үчүн ошол маселени каралган жок? Биз ошого мен аябай нааразы болдум. Себеби действительно ал жерде караш керек болчу. Мугалимдердин баарын тең укуктуу. Эмне үчүн шайлоо жасады анда? Мен ушул суроолорго мен жооп таба албайм үч күнгө чейин. Эмне үчүн шайлоо жасалды? Шайлоо болгондон кийин мугалимдердин немеси менен голос менен жеңген адам шайлоо ректор болуп келбеди. Анан ушул грант алып келиш үчүн атайын мен эми өзүмдүн чөнтөгүмдө айлыгым 5000 болчу. Ошол учурда. Мен ошо 5000 айлыгыма карабастан атайын посолство менен сүйлөшүп, Түрк посолство менен. Алар айтты, мынчанчы күнү кел деди. Мен ошончу күнү атайын кагаз, арыз жазып алып кирдим. Кирип бухгалтерден да сурадым. Шунда мага барып келгенге командировочный акча бере аласыңар же проездной бере аласыңар, мен ушул барып грант алып келейин, тиги бол десем, ошого да акча жок деди. Акча бере албайбыз деп койду. Твердый отказ койду. Качан гана проект келгенде биз беребиз деди. Ошол шайлоо үчүн именно саат бизге бербеди. Мен ошентип эле ойлонуп атам. Себеби өзүнүн караштуу адамдарды да ишке алды да. Бул да факты бар. Себеби өзүнүн жердештерин ишке алды деп уктум. Мурда университеттин эл аралык бөлүмүндө иштеп келген Казыбек Сулайманов окуу жайда эл аралык өнөктөштөр менен иштөө жолго салынбаганын белгиледи. Египет Аласкар университети менен университеттин отурусун договор түзүп бердим. Вот мындан мурунку ректорлорго, вот ошол жака студенттер барып окуп келгенге шарт түздүм. Даже посолствонун окуу иштери боюнча кеңешчи менен сүйлөшүп, түрк посолствосу менен бияка биз менин өзүмдүн жеке проектим, себеби мен бул немеде чөйрөдө көп иштегениме байланыштуу. Ал айтты, майли обмен опытка студенттерге уруксат беребиз деди. Келишели деди. Но тилек карашы бизде жакшы неме болбогондуктан аларда немен бүт баардык системаны структураны күзөткөнбү же анализдешкенби, андан кийин сразу твердый отказ койду. Кийин жакшы бир система болгондо, жакшы бир ректорат болгондо иштешебиз менен деп койду, отказ койду. Азыркы учурда университеттен жалпы 1200 сом айлык алам. Филология илимдеринин кандидаты, билим берүүнүн отличниги, 24 жылдан бери Жалал Абад мамлекеттик окуу жайында үзгүлтүксүз эмгектенип келген Гүлбарчын Орозбаева өзү иштеген факультеттеги илимдин доктору, кандидаттарынын үстүнөн декан катары актыларды, билдирүүлөрдү түзүп келүүсүн талап кылышканын, аларды аткарбаган үчүн Кеңешбек Үсенов ректорлук кызматка келгенден бери ар кандай басымга туш болуп келгенин билдирди. Биздин факультеттин, филология факультетинде куугунтукталган доктор илимдин кандидаттарынын үстүнөн мени декан катары акты менен билдирүүлөрдү жазып келүүмдү талап кылып атышты. Мен ошол талаптарды аткарбагандыгым үчүн өзүмдү куугунтуктап баштады. Декабрь айынан окуу иштери боюнча проректор Атабек Пахырович Алибаев кабинетине чакырып алып, арызыңды жазып жумуштан кетесиң деди. А мен эмне үчүн кетем, мен шайлоодон өткөнмүн, кетпейм дедим. Артыман физкультурник балдарын койгонго чейин барышты. Анан март айында мен больничныйда болчумун. Ошол больничныйда шылтоо кылышып, конкурстун бүттү дегендей кылып туруп мени кызматтан алышты. Ушул жылы. Мени кызматтан мурдайлай алмак, бирок буга негиз таба албай жүрүштү. Акырында үстүбүздөгү жылдын 30-мартында дарыланууга чыккан күндүн эртеси эле декандык кызматтан кетиришти, деп кошумчалады ал. Филология факультетинин деканы болуп иштеген Гүлбарчын Орозбаева бул кысымдан студенттери да жапа чеккенин айтат. Эң алдыңкы республикалык олимпиадалардан өткөн студенттерибиз англис тилин, немец тилин, орус тилин, кыргыз тилин жакшы билген студенттерибизди алып келген күндө дагы президенттик стипендиядан сызып салып атышты да. Анан окутуучуларды факультеттин чогулушунан өткөрүп келгенден кийин
сыйлык алып келген күндө дагы чийип салып атышты. Кийинки ректорлук шайлоо үчүн, добуш алуу үчүн 2018 жылы эң чоң масштабный сокращениеге туш болду да университет. Жылда мугалимдер аттестациядан өтөт да, жана кылган иштери боюнча эмне иш жумуштарды аткарды, окуу методикалык илимий иштерди аткаргандан. Анан биз билебиз да, жанагы өзүнүн командасы деп өзү айткан сөзүн менен айтайын, өзүнүн командасындагылардын завышенный эмелер менен, балдар менен зарплата алышат. Ош техникалык университетинен которулуп келип, жамыда 18 жыл ар башка кафедраларды башкарып иштеген Чолпонбек Камбаров кызматтан кетүүсүнүн себебин төмөнкүчө түшүндүрдү. Шайлоодон өткөрбөй, текшертүү кылып ар кандай кемчиликтерди таппады, бирок акырына келип алышка туура келди, алды, өзүнүн адамдарын койду. А койгон адамдар дагы иштей албады, ишти алып бара албады. Ушуларга чейин кээ бир адистер жабылып да кетти. Положение боюнча бир группада 12 адам болуш керек экен. 12ден кем болсо, меники контрактный эле да основном. Ошол группа набор болбой калып, анан жабылышка туура келди. 1-2 жыл адис набор болбой калды. Контрактты көбөйтүп койду. Мындай. Бул эми бир максаты, кетириштин бир максаты контрактты 34 000 кылып чыгат да. Андай болбош керек эле. Башка университеттерде 18 000ден 25 000ге чейин эле да положение. А элдин состояниясы 34 000 контрактты көтөрө албайт. Ошого байланыштуу элдер бизге тапшырбай калды. 2021 жылдын күзүндө жамыда ректорду шайлоо өтөт экен. Кызматтан алуулар алдыдагы шайлоо өнөктүгүнө даярдык дешет жамааттын бир бөлүгү. Мындай ойду кармангандардын бири Гүлжамал Рыскулова. Ал Кеңешбек Үсенов жамынын ректор болуп келген жылы эле облустук окуу жайдын журналистика кафедрасы жабылганын билдирди. Анын себеби ЖК-1 14 группасынын студенттери менен окутуучулар Дилбар Чокоева жана Сайкал Аматбекованын ортосунда конфликт орун алып, ал 1 жылга созулган. Соңунда окуу жылдын аягында кафедра такыр жоюлуп, студенттер окуусун башка окуу жайдан улантып, ошол жыл үчүн башынан контракт төлөгөнгө мажбур болушуптур. Буга ректордун кандай тиешеси бар? Информацияны биринчи журналисттер таратат. Ошон үчүн журналистика кафедрасын жаап туруп, анан өзүнүн ушундай ыплас саясатын жүргүзүү болгон экен. Анан журналистика кафедрасына мен башчы болуп 1 жыл иштедим. Биздин маданияттуу байыган инсандарыбыздын айынан биздин ушул Жалал Абад жергебизде бир группа студенттер бекер окумак, өзүнчө бюджеттик группа түзүлгөн да негизинен. Биз ошонун негизинде журналистика адистигин сактап калат элек. Бирок тилекке каршы биздин ошол мезгилде окуп аткан 2-чи курстун студенттери менен бир эжекенин ортосунда конфликт чыгып калды да. Анан бул конфликт эле ошол бир керек болгон окшойт да. Иши кылса журналистика адистигин жабышты, биздин канчалык чыркырап, ыйлап, студенттердин контракттары 1 жылга толук төлөнгөн, аларга да карашкан жок. Мен ал студенттер менен кийин сүйлөшкөндө алар айтты да, бизди эртеден кечке бир аудиторияга камап туруп чыгарбай койду. Айла жоктон суусадык, жайдын күнү болчу. Эме апрель ушумал эле. Биз суусадык, курсагыбыз ачтык, айла жоктон жазып, болуптур башка адиске которулам деп жазып берүүгө туура келди деп ыйлакташты да. ЖК-1 14 группасынын окуу жылы аяктайын деп калган, апрелдин аягы болуп калган. Ошонун май 1 ай, 2 ай чыдап туруп, окуу жылы аяктагандан кийин сессиясын тапшыртып, анан бүткөндөн кийин адистик жабылгандан кийин ар кайсы адистикке өздөрүнүн каалоосу менен которулуп кетсе деле, которулуп кете турган мүмкүнчүлүк бар болчу да. Мына ушундай туура эмес иштерден улам биз журналистика кафедрасындагы журналистика адистигин сактап калуунун аракетин көрүп чырылдаган мугалимдер билим министрлигине атайын арыз менен кайрылдык да, кат менен кайрылдык. Мына ошондо илим билим министрлиги тарабынан окуу жылы аяктаганда комиссия келди, атайын түзүлгөн комиссия келди. Ал комиссияны Алимбаева Суусар деген жетектеп келди да. Ошондо жыйналышта эки тараптан келип отурушту. Журналистика кафедрасынын жабылышына колдогондор жана журналистика кафедрасын калып калуусун жактагандар. Мына ошондо мен суроо бердим. Жыл аяктабай туруп апрель айында группаны жаап, ар кайсы адистиктерге которуп берүүнүн өзү жождор жөнүндө которууга эрежелерине туура келеби? Кандай деп жооп бересиз десем, мен алгылыктуу жооп ала алган жокмун, жарытылуу жооп ала алган жокмун ошондо. Бул жерде мугалимдерди кафедраны жойгондон кийин мугалимдерди жумушка жайгаштырууда дагы мындай адилеттүү мамиле болгон жок да, бардыгыбызга бирдей мамиле болгон жок. Эки мугалим пенсия жашындагылар деле калды,
Анан экөөбүз кеттик. Чолпон Алиева деген мугалим менен мен экөөбүз жумуштан кеттик. Калган эки мугалимге сабак менен камсыздандырды. Гүлжамал Рыскулова ар кайсы органдарга арыз жазып, кафедраны сактап калууга болгон аракетинин натыйжасында кысымга кабылып, артынан адамдар түшкөнүн айтып берди. Ошого карабай компромисске келип, жеке түшүнбөстүктөрдү артка калтырып, окуу жай үчүн ынтымакта иштейли деген сунушу четке кагылганын белгиледи. Мыйзам боюнча эгер кайсы бир кызмат адамдарынын мыйзамсыз иш аракеттери тууралуу күч органдарына арыз жазылса, иш тергелип бүткөнчө ээлеген кызматынан убактылуу четтетилип турушу керек. Бул эреже Кеңешбек Усенов үчүн иштеген эмес. Кайда кайрылбайлы, ал ар дайым суудан кургак чыгат дешет чогулгандар. Буга анын байланыштары күч органдарында маанилүү кызматтарды ээлеген туугандары таасир этүүдө деп божомолдошот. Алгач Билим берүү жана Илим министрлигинен келген комиссия окутуучулар жамааты келтирген бир топ далил фактыларды каттап кетип, бирок чара көрүшпөгөнүн белгилешти. 2018 жылы 15 октябрда 175 студентти, ошо жок эле студентти ректор буйрук чыгарып атат. Студент деген буйрук чыгарып атат. Мына алардын тушуна 50 000 контракт төлөдү, 20 000 контракт төлөдү деп жазып коюп атат. Ана мен ошо прокуратуранын көзүнчө прокурор өзү да сурады. Андан мурунку келген министерствонун комиссиясы өздөрү да сурады. Ушул студенттериңиз ошол 15 октябрда 50 000, 20 000 төлөдү деген ошол малдагы число менен алып келип бериңизчи төлөмдөрдү деди. Алып келип берген жок. Анын баары жалган экен. Жалган эле цифраларды жазып туруп, жалган эле буйруктарды чыгарып окута берген. Журналдары да бар, биз алганбыз алардын бардыгы. Кассага түшмөк түгүл, ал төлөгөнү жөнүндө квитанцияды алып келип бере алышпады да. Көрсөтө албады, прокуратурага да көрсөтө албады, министерствого да көрсөтө албады. Прокуратура текшергенде айла жоктон 8 июлда аларды отчисление кылып атат. Ошо отчисление кылган 333 буйрук менен ошону карап, ошолорду карасаң, ошонун ичинде ошол отчисление болгондордун арасында 2 жыл, 3 жыл катарынан бир тыйын төлөбөстөн курстан курска көчүп жүргөндөр бар экен. Чет элге, Индияга кетип калган алар. Эгерде прокуратура текшербеген болсо, алар эмне 5-чи курсу да бүтүп кетмек бекен, туурабы? Бул документально төлөнгөн эмес. Бирок студенттердин өздөрүнөн, мен ошондо сабак берчү элем мен деле. Студенттердин ошолордун өздөрүнөн сурасаң, таң калышат. Мен мисалы алардын колунан көргөм, $6000 төлөшөт экен. Чет өлкөлүк студенттерди мен бул жерде күнөөлөгүм келбейт. Алар төлөгөн. Себеби ал чет өлкөлүк жарандар биздин мыйзамды абдан жакшы сыйлашат. Ушул жердин тартибине алар ушунчалык жакшынакай болуп неме кылышат. Бул жерде кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө ойноп атат ошол акчалар. Жана 175 боюнча студенттердин контракты 125 000 болчу сом. Бир эле студентке. 175 студентти 125ке көбөйтүң эми. Андан башка алардан мурунуракта 300 студент алган. Алар дагы ошо менен 475 студент болот атабы? Баарыныкы төлөнгөн. 475 студенттики тең бир эле окуу жылында бир тыйын төлөбөй туруп эле студент деген буйрук чыгарып коюптур да. Алып келип көрсөтпөйт беле. Мына мен свидетель, прокурор кайра сурады, 3 күн сурады, бербей коюшту. Акырында жок деген жоопту айтышты. Ошол 13 октябрда биринчи буйрук чыгарып туруп, 300 студентке. Экинчиде 15 октябрда жана 175ке чыгарып атат. Ушул 475 студенттин мына жерде 20 000, 50 000 төлөдү, ана мен буйрук чыгардым деп атат дедим. Ошолордун төлөгөнү жөнүндө маалымат алып бергилечи, силер сурап бергилечи, бизге бербейт дедим. Министерство да ала алган жок. Алимбекова Суусар свидетель. Ала алган жок. Министерстводо иштейт. Мына ошол 175 боюнча иш козголду. Мына ошондо анан кийин булар баягы эме болуп кетти окшойт да. Мени ошол күнү прокурор менен отуруп, текшерип отурган дешиптир дагы 9 мүнөт ишке кеч келди деп туруп, мени бир болбогон, жок эле ойдо жок нерсени ойлоп табышып, мен жумуштан кетирди. 2019 жылы. Мен окууну Бишкек гуманитардык университетин бүткөм. Ошол жакта бүтүп келгенден биринчи эле алгачкы эмгек жолун ушул жерден баштагам. 20 жыл эмгектендим. Мен бүтүндөй өмүрүмдү ушул жерге арнадым. Ушул жерде жүрүп мен илимдин кандидаты болдум, доцент болдум. Жакшы ийгиликтерге жетиштим. Бирок эми үйдө отурсаң да тынчын койбойт экен да булчу. Үйдө отурсаң дагы тынчын койбойт. Ушул фактыларга карабай ректор жазага тартылган жок. Себебин сураганда чет өлкөлүк студенттер үчүн жеке фирма төлөйт экен деген жооп алышкан. Окуу боюнча келишим университет менен студенттин ортосунда түзүлүп жатса, фирманын кандай тиешеси бар деп суроо салат жамынын мурдагы кызматкери.
Гүлжамал Рыскулова маалымдагандай, өткөн жылдын октябрь айындагы бийлик алмашуудан кийин окутуучулук курам УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматына дагы бир ирет арыз жазып, бүгүнкү күндө башка фактылар боюнча 3-чү ирет иш козголуп, тергелип жатыптыр. Ушул күнгө чейин тергөөнүн жүрүп жаткандыгы жөнүндө кабардар болуп, кечээ күнү 11 май күнү жоопту алдык. Кылмыш иши жоктугуна байланыштуу Усенов кеңештин кылган мыйзамсыз иштеринде бир дагы кылмыштын жоктугуна байланыштуу иштин кыскартылгандыгын жана мунун суудан аппак болуп таптаза болуп чыккандыгы жөнүндө катты алдык. Себеби дегенде буга чейин дагы биз бир канча жолу жогорку инстанцияларга жабыр тарткан мугалимдер жазып кайрылганыбызда бир тууган иниси баш болуп Усенов кеңештин тергөө иштерине, Усенов кеңешке жактоочулары ошонун бүт иштерин бардыгын жаап жашырып келишкен, сот органдарына чейин аралашып келгендиги баарыбызга маалым. Азыркы мезгилде Усенов кеңештин бир тууган иниси Алмаз Усенов улуттук коопсуздук кызматында жооптуу кызматта иштейт. Ошондуктан биздин бардыгыбыздын оюбуз ушул азыр деле түздөн түз бул ишти жаап койгонго аралашты деп биз айта алабыз. Себеби дегенде буга чейин дагы Жалал Абад СМБсында иштеген мезгилде түздөн түз аралашып жүргөндүгүн билебиз. Кеңеш Жумабековичтин анча-мынча университеттеги кетирген кемчиликтери боюнча өзүбүздүн коллектив топтолуп жазып туруп кол койгон болчук. Ошол кол койгондорду куугунтукка ала баштады дагы силер онлайн эрежесиндеги окутууну АВН программасы менен гана ишке ашырышыңар керек. Андан башка ресурстар бизге өтпөйт деген шултоо менен кызматка ала баштады. Ошол учурда бир эле биз эмес, бүтүндөй университеттин деңгээлинде текшерүү жүргүзгөндө бизге окшогон окутуучулар чекеден чыкмак. Анткени АВН программасы сапаттуу иштебейт биздин университетте. Бирок ошонун ичинен кол койгондор ошо Кеңеш Жумабековичке ачык кемчилигин бетин айткан мугалимдерди гана текшерип туруп, ошол текшерүүнүн жыйынтыгы менен өзүнө керектүү гана мугалимдерге чара көрүп, сөгүш берип отурат. Бул жерде мен айтайын дегеним, мисалы үчүн министерствонун атайын буйругу бар да, бул жерде атайын көрсөтмөсү бар. Онлайн эрежесине өткөндөн кийин бардык техникалык маалымат каражаттарын пайдаланып окуучуларга, студенттерге билим берилиш керек деген. А бизге буга чейин дагы университет тарабынан эч кандай эскертилген эмес. Биз мугалимдер менен мамлекеттик ишкананын ортосунда түзүлгөн мөөнөтсүз келишимди өз кызыкчылыгына тууралап, мөөнөттүү келишимди түзүп алган экен. Себеби дегенде өзүнө жакпаган окутуучуларды кетирүү жана өзүн шайлабаган окутуучуларды кетирүү менен тегерегине өзүнүн командасын жыйноо максатында. Ошондой иштин бир чекеден команда тандоонун мен дагы курмандыгы болуп калдым. Менин бул жерде 20 жылдык эмгек стажымда бир дагы жолу сөгүш алган эмесмин. Ушунчалык эмгегимин натыйжасында жөндөн жөн эле оңой эле даражадан чинден ажыратып коюу оңой экендигин түшүндүм. Окуткан сабактарым турса дагы, ордум турса дагы мен аргасыз жумуштан кетүүгө мажбур болдум. Калыс чечип беришсе жакшы болмок. Бизге тергөөчүдөн азыр күнгө чейин ошол тергөөнүн жүрүп аткандыгын угатабыз, бирок ошол иштен четтетүү маселесин гана четке кагып келетишат. Алияхан Токтоназарова Жамуда 28 жылдан бери алдыңкы катарда иштеп, бирок ошол эле учурда оюмду ачык айтып, эркин пикир билдиргеним үчүн кызматтан төмөндөп, ал тургай жетекчиликтин талабы менен бир студенттин контрагын төлөгөнүн айтып берди. Менин жалгыз бой эне экендигимди эске албастан, пенсия жашына 1 жыл калганын эске албастан, жана пандемия мезгилдеги оор мезгилде эске албастан туруп, 2020 жылдын 26 августунда Окумуштуулар кеңешинин чечими менен менин штаттык бирдигимди кыскартып, өзүмдү медициналык колледждин фармацевтика бөлүмүнө лаборант кылып кетирип салды. Ага чейин мен Үзгүлтүкүс билим берүү институтунда 20 жыл методист болуп иштеп келгем. Азыркы учурда коллективде аябай атмосфера жаман.
кызматкерлерди экиге бөлүп, артынан адам салып, куугунтуктап, ушуну эптеп кетирип сал деген заказдар менен иштеп жатат Усенов. Усенов Кеңеш Жумабекович 2017-18 окуу жылында сырттан окуган студент Койчубаева Назгүл Анарбекованын окуу акысын төлөп койсун деп бизге талап кылган. Ошол жерде Үзгүлтүксүз билим берүү институтунда иштеген 4 методист айлык акыбыздын эсебинен ошол Койчубаева Назгүлдүн 1 жылдык окуу акысын 22 000 сом төлөп бердик. Аны төлөбөсөк бизди жумуштан кетирет болчу. Ал кандай бул эмне себептен бизге төлөп атты? Анткени бул Койчубаева Назгүлдүн иниси президенттик аппаратта иштейт. Анарбек уулу Чыныбек деген. Ошол мезгилде СДПК партиясынын Жалал Абад областы боюнча координатор болуп иштеп турган. Ал тигиге жагалданып атпайбы? Мен контрагын төлөп коем депчи, өзүнүн чөнтөгүнөн төлөбөстөн биздин балдарыбыз жей турган нанды сууруп туруп, биз ошону төлөп берип атабыз. Төлөбөсөк бизди жумуштан кетирет болчу да. Эмне үчүн андай чечим чыгардыңыздар же ачык эле ушундай айтып? Ачык эле ошентип биздин директорго айтыптыр. Төлөбөсө кетет иштен деп. Ошол мезгилдеги Уметов Салмор деген директор бар эле, ошол бала келип бизге айтты. Төлөбөсөңөр болбойт экен эже, төлөп коюңуздар депчи. Биз төртөөбүз ар бирибиз 7 000ден чыгарып 22 000 төлөп бердик ошону. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыркы мезгилдеги оор биздеги атмосфераны эске алып, мугалимдин укугу тебеленип, куугунтук көрүп жатканын эске алып, Усенов Кеңеш Жумабековичти жумуштан алуу менен мыйзамдуу түрдө жоопко тартып беришиңизди суранабыз. Акыркы үмүтүбүз сизде, анткени буга чейин дагы бүт эле инстанцияга кайрылып, эч кандай майнап чыкпай келген. Даже 2 президентке кайрылганбыз, өкөндү тең эч кандай жооп алган эмеспиз. Гулина Эмелбек кызы 2015-жылы жамууну аяктап, ошол эле жылы магистр аспирантурага окуу үчүн Кытайга кеткен. Кайра келгенде жамуунун алдындагы Конфуций институтуна Кытай тилинен окутуучу болуп орношкон. Бирок жетекчиси тил билген жаш кадрдан коркуп, ар кандай жалаларды жаап, акыры иштен алганын айтып берди. 2019-жылы негедир мага жалган жала эле күнөөлөрдү мойнума коюп, иштен четтеткенге аракет кылып, мен иштен четтетип беришти. Ал себептеринин, негизги себептеринин бири сен Кытайга кеткен студенттерге местаны саткансың деп калышты да. Анан кийин мен айттым, эгер мен местаны саткан учурда дагы бизден экзаменден өтүп кетишет ал жакка. Ал жакка барып дагы повторный экзамен тапшырышат да. Ал жактан өтпөй калса студент кайра эле келет. Ошентип сен миллион акчаларды жегенсиң деп, миллион акчаларды жегенде мен машина айдап жүрмөкмүн да. Анан экинчи себеби сен филологиянын мугалимдери менен дагы аябай мамилең жакшы болуп кетти деп ошону айтты. А мен бул себептердин бардыгын эле эми өзүм кылбаган үчүн туура түшүнгөн эмесмин да. Өзүмө кабыл алган эмесмин. Айжеке эми бирөөлөрдөн угуп эле ушинтип айтып жүрөт окшойт го деп эле серьезно кабыл алган эмесмин. Дагы үчүнчүсү сен кытайлар менен дагы мамилең аябай жакшы. Эмне себептен мен алар менен мамилем жаман болуш керек? Алар менен чогуу иштеп жаткандан кийин, тил билгенден кийин, мен бул сөздөрдүн бардыгын уккандан кийин Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору Усенов агайга эшигине бир нече жолу бардым. Агай, сиз карап коюңуз, адилеттүүлүктү талап кылдым. Эмне дегенде дагы ректор жамуунун алдында болгон үчүн адилеттүүлүктү талап кылып бардым. Бирок мени кабыл албай койду. Секретаршасынан эле мен буну кабыл албайм деп эле мени отказной кылып эле кетире берди. Кийин угушум боюнча Шакирова Майлуда эжеке эң жакын адам экен. Шакирова Майлуда эжеке карайт, ошол чечет деп туруп эле мени кабыл албай койду. Бир дагы жолу кабыл алган жок. Мен апамы жетелеп дагы келдим, атине келди. Аны дагы кабыл албай койду. Адамдар баары тең укуктууда. Тең укуктугунан кийин баардыгы тең караш керек. Мына мисалы бир жагдайды алып кетсем, мисалы үчүн кече жакында келген мугалимдер, баягы өзгө караштуу мугалимдер, ал сыйлыкка татыктуу болуп атат, башка татыктуу болуп атат, эч кандай эмгеги сиңбесе деле. Биз мисалы үчүн ошо педагогикалык окуу жайдан бери иштейбиз. Күнү сабак тилде башка да эми бизде баягы чоңдоргондо подход жашаш билбейт экенбиз да. Подход жасаган адамдар поощрение алып берет экен, сыйлык алып берет экен. Жөн иштеген адамдар иштеп жүрө берет экен. Баягы эшек иштейт, ат жегенде, жейт дегенде болуп. Ошо мен алсам бир ошондо бардыгы тең караса. Анан дагы бир жагы өзүнө караштуу жаш балдарды агент кылып алган. Өзгө жакпаган мугалим аркасынан пайлатып, даже жыйналышка кирсе дагы пайлатып, эмне деп атат, эмне кылып атат, сөткө тартып, сөзүн угуп, айта берсе сөз көп. Баягы адамдар, мугалимдер айтып турса, туура эмес саясат жүргүзүп атат да. Анан мен азыр көп нерселерин угуп атам, пока укканым. Аны укканымды кылды деп айта албайм, бирок шамал болосо дарадын баш кыймылдабайт деп койт го. Ошон үчүн
Мен ишеничим кетип, мына мугалимдер көпчүлүгү нааразычылык келип атат. Булар дагы жөнүндөн кеткен жок. 1-2 жолу учур катталды биздин кафедрада. Баягы күнөөсү жок мугалимди күнөөлүү кылып, баягы балдары бирөөнүн аттарынан билдирүү жаздыртып, мындай кылды, жаманат окулдуруп атат. Ошо негизде замечание берип атат, эскертүү берип атат. Ошолор туура эмес да. Анан кийин факт менен ошол катталды. Ошол эле тайпа менен баягы мугалим барып, жолугушуп, ушундай кылдырым совершенно жазып берсеңиз, даже студенттер билбейт. Аны ошол жерде баягы өздөрү караштуу агенттери жазгандагы группанын атынан ар кандай колду койтуруп жөнөтүп берген. Кийин ошо тактап эмне кылгандан кийин баягы группанын баягы мугалим жолугушуп, анығына чыгып, кайра өздөрүгө арыз билдирүү жазып бергиле деп сурап жаздырса, эч ким кол койгон эмес. Жалал Абад мамлекеттик университетинин кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси Бузейнеп Осмонова менен байланышканыбызда ректордун окутуучуларга 1 жылга келишим түздүргөнү, кандай максатта бул кадамга барганы тууралуу төмөнкүлөргө токтолду. Ана мугалимдерди ошол келгенден баштап эле договор түздүртүп, 1 жылга договор түздүрүп, алиги неопределенный срок алган мугалимдердин баардыгын чекеден элечи. Аны да кандай кылбаш керек эле. Түзбөйбүз деп мага келишти да. Эже эмнеге мындай болуп атат деп. Эми значит требовать түзөсүңөр дедим. Зав кафедра ушинтип атат деп. Азыр түзүп кол койбосок эмки саат берилбейт экен деп. Ошончонан кийин ошентип кийинки жыл саат берилбей калды. Анан ушундай ызы-чуу чыкты. Андай болбош керек эле да. Андан көрө конкурс өткөрүш керек болчу. Мисалы үчүн конкурс 15-жыл мугалимдерге зав кафедраларга өттүк конкурс. Кийин 16-жылы конкурс болду. Анан кийин ошол боюнча конкурс болгон жок да. Баягыда менен Бишкектен текшерип келип, кийин эле суусар. Почему графигиңиз жок, отпуска, неме график это конкурска мугалимдер дегенден анан мен график түзүп 2 жыл подряд менен түздүм. Конкурс болгон жок. Кийин анан мына 19-жылы пандемия башталып кетти. Аны конкурс болбоду. 20-жылдагы Атабекке берсем, жок кое туруңчу азыр мына мындай ковид болуп атпайбы деди. Ушул конкурстан болгон жок да. Ушулардын баары влиять этет да. Анан баягы 1 жылдык договорду түзгөндө мугалимдер менен. Ошондо мисалы үчүн колледждин алиги юриспруденция сабак берет го, жетекчиси, бөлүм башчысы Жураева Динара түзбөй койгон, келип, эже эмне түзөбүз? А че он хочет после года нас уволить, что ли, депчи. Эми значит требует жетекчи, кара, сен юристсиң, билесиң, что к чему деп айтсам, биз түзбөйбүз деп түзбөй койгон. Бирок быйыл 20-жылы августта түздү ошо немечи, ошолордун немелери, бөлүмдөрүчү. Ага чейин 3 жыл түзгөн эмес ал. Это неправильно, незаконный деп атылчу. Эмнегедир былтыр түздү. Бүт барды, эч ким калган жок да, бардыгы түздү да. Өзү негизи неопределенный срокту бузуп, кайрадан түздүргөн болбойт. Бирок түзгөндө ошо адам кол коюп берсе, уже законный болуп калат да. Ошончо эч ким саат жок кетиргенден кийин эч ким эчеси дей албайт. Ошонун бири мына мимоза болуп калды. Гүлмира Сатыбалдиева эскертүүсү жок кафедра башчысы кызматтан ажыраганын айтып, бизге аудио жиберди. Айтымында ректордун буйругу менен убагында өзү жетектеген лингвистика кафедрасындагы Кытай тили адистиги профили туура келбесе дагы психология кафедрасына кошулган. Ушул фактор жана сабактар өткөрүлбөй жатканын ачык айтып сындаган үчүн куугунтукка кабылганын белгиледи. Өткөн жылы себепсиз эле лингвистика адистигинин бир группасын психология педагогика кафедрасына өткөрүп жиберген. Ал бүтүрүүчү курс. Азыр 1 жылдан бери адистер сабак бербей эле ар кандай адистеги окутуучулар сабак берип жатат. Билимин текшерген, сапатын текшерген эч ким жок. Аны биздин ректор Усенов кеңештин көрсөтмөсү менен гана болуп жатат. Биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору Кеңешбек Жумабековичтин боюнча жазган арыздарыбыз министрге жетип, министр комиссия түзүп, атайын 3 составы 4 адамдан турган комиссия бүгүнкү күндө университетке келип, өзүнүн текшерүү иштерин баштады. Бүгүн бизди чакырып, ошол арыз жазгандардын баардыгыбыз менен жолукту. Биз ошол жазган арыздарыбыздын баардык пункттары боюнча тиешелүү кишилер өзүбүздүн маалыматтарды толуктап, тактап,
Анан кийин алар сураган иш кагаздарынын баардыгын бердик. Мынакей азыр маалыматтарыбызды берип чыктык. Эми биз күтөбүз ушул комиссиялар оң жыйынтык чыгарып, туура сунушун берип, анан кийин биздин билим берүү министри туура чечим кабыл алып, туура кадамдарга барат деген ойдо күтүп атабыз. 2016 жылдагы шайлоодо аракеттеги ректор Ахунжан Абдрашев дош берүүнүн жыйынтыгы боюнча 1-орунду алган. Бирок ал ишке киришкен күндүн эртеси эле ордуна Кеңешбек Усенов келип, ректорлук ишмердүүлүгүн баштаган. Кандайча мындай болуп калды деген суроого дале жооп таба албай келебиз дешет нааразы тарап. Жогоруда айтылган фактыларга байланыштуу өлкө жетекчилиги чара көрүп, адилет чечим кабыл алып беришет деп ишенишет жабыр тарткан окутуучулар курамы.